Өртөгү чат көл калат, өлбөй тирүү ким калат депчи. Булбулу чат бак калат, булжалганда ким калат депчи. Жашоонун жолун түшүнүп, ынтымак акыл калчаса, ушул тала турмушта урмат менен сыйгалат деген видео бар да. Анан ошол да аябай таркабады адамдаргачы. Өзүңүз айткандай, хайпты кубалабай дейт. Жакшы контент тартса болот турбайбы дейт. Ошол атамын эң чоң уулу болом. Буюрса жакында бир сулуу кыздын күйөөсү болом деген ойлорум бар. Анан дагы штативди колтуп бияктан келип бастырып жүгүрүп барып отуруп аткарып туруп, анан камераны буруп туруп абу болуп тип ошентип аткарып эле. Анан сөздөр эң негизги сөз өзүбүздүн эле сөздөр да. Көптөгөн кыздар эрге тип кетти десем болот. Жок, вайнымы көрүп мага подписчим болгон да баары. Анан азыр дагы бир-эките вайн тартып койдум бүгүнчү тиги Карина мененчи. Карина менен бир-эките вайн тартып койдум, ошолорду чыгарам. Анан негизи мен ырчылыкка басым жасап атпаймынбы? Күткөн белең сен ачыгын айт. Хоп, анан Астанаңа мен келеримди. Ишенбесең терезең кара. Карагыла кыздар. Аппак апта мен келгенимди. Ой, абы келди. Короче, достор, мен YouTube каналыма кирип 5-чи каналдан келдим деп комментарийге жазып коюңуздар. Бул ТВ YouTube каналында жаңы чыгармам мен Абдулла Калмуратов, жигиттердин жигити келди деген жаңы чыгарганбыз. Ошол. Махабатта сүйүүдө негизи эң айтыла турган сөз мен сени бактылуу кылам же экөөбүз бактылуу болобуз деген сөз болсо, тескерисинче ушул сөздөр башка нукка өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Кетемин же болбосо мени кечирип кой деген. Эч кимдин жашоосунда кечирип кой, мен кетем алыстарга деген сөздөр болбосун, жалаң гана биз бактылуулуктун туу чокусуна жетебиз деген гана жакшы уранда өмүр сүрөлү деген жакшы ниетти айталы дагы студиябыздын мейманы менен тааныштыралы. Төмөндөгү мыкты музыкалык чыгарманын автору, аткаруучусу, ырчы, блогер, негизи эле айылдан чыгып, азыркы учурда социалдык тармактарда кыргыз тилдүү блогерлердин арасында өзүнүн өзгөчө орду бар, болгондо дагы күлкү жаратуучу, позитив менен жакшы бир көрөрмандарына маанай тартуулап жүргөн Абдулла Калмуратов. Оразаңыз кабыл болсун. Рахмат, сиздин дагы оразаңыз кабыл болсун. Абдулла кош келиптирсиз. Рахматчым. Алгач студияга кош келиптирсиз, анан Кыргызстанга, өлкөбүзгө кош келиптирсиз. Рахматчым. Аябай башкача болот бүгүн сиздердин студияңыздарга келип сөзөп дегенде мен биринчилерден болуп, ушул 5-чи каналга интервью берип атам. Ошого ощущенияларым башкача болуп атат. Ошол. Абдулла айтып өттү, биринчилерден болуп кана 5-чи каналга айтып берип жатам деп айтты. Бүгүн өзгөчө кызыктар, андан сырткары сиздердин сурай албай жүргөн суроолор же болбосо ушул Абдулланы көргөндө ар кандай эле мындай бир телефон колдонуучулар негизи эле Инстаграмда социалдык тармакта отургандар бир жылмайбай койбосо керек. Мен ишеним турду айта алам. Эгерде сизде суроолор же калуу тилектер боло турган болсо байланышка чыгыңыз. Ал үчүн 59 20 70, шаарыбыздын коду 312 0995 23 20 81 WhatsApp номерларда сиздерге кызмат кылып жаткан учуру. Абдулла, айылдан чыгып эле бир кездерде кадимки эле ушул кыргыз жаштарындай болуп, азыркы учурда Россияга баргансыз. Ошондон баштасаңыз, мындай айылдан чыктыңыз. Эмне муктаждык болду сизде ушул Россияга, Москвага барып калганга? Ошол жакшы суроо. Негизи мен деле ушул эл катары жумуш издеп, 18 жашка толгондон кийин эле жумуш издедик, окуйлу десек, билесиздер, шарт жок, шарт болбоду. Анан Москвага барып 2016 жылы барыпмын. Анан ошондон бери иштеп, анан 2019-дун аяктары, 2020-нын баштары буюрса анан кийин ушул нерсени баштадым да. Ага чейин стройкада иштедим, Киевде иштедим, мойкада иштедим, кылбаган ишим калган жок. Баарын кылдым дагы. Анан кийин караса бар вайн тартат. Инстаграмда бар вайн тартып башташты. Аябай көпчүлүк башталды да. Анан биздин кыргыздар баштады. Анан ошолордон эмне кемим бар дедим мен делечи. Давайте биринчи жолу тартайын деп анан биринчи жолу тартып көрдүм. Биринчи тартканым деле кетти да меникичи. Биринчи тартканда кандай темада? Эмне чагылдыргыңыз келди? Биринчи чагылдырганда биринчи жүгүрөм да менчи. Метродон жүгүрөм, дагы бир жерден жүгүрөм, адамдардын ою бул азыр эми бир ишине кетип атат, жолбосом сүйлөшкөн кызына кетип атат. Короче, эч ким ойлогон жок да мен мечитке барат депчи. Мечитке барып анан кийин ошондон башталды да, анан кийинчи. Анан кийин ошондон башталды, анан комментарийге жазышат да, бири жүгүрүп калган болбойт, бирөөсү жай барыш керек. Ушундай сөздөр менен анан кийин комментарийлер көбөйдү да. Анан подписчик келе баштады тияктан. Инстаграмдан, YouTube тармагынан. Анан кийин дагы Инстаграмдан. Анан кийин дагы баштадык. Мен YouTube каналды 2020-жылы ачкам да. 20-нын аяктары ачканмын. Ошол. 2020 жылдан баштап эле азыркы учурда
мындай мен ушул тармактан дагы атайын чакырганыбыздын дагы бир себеби ушул болчу. Негизи эле интернеттен акча тапса болобу? Социалдык тармактарды күнүнө канча убактыңызды коротосуз социалдык тармакка деген суроону дагы сизге бергим келип турат. Эми бул Instagramга, YouTubeга мен ошол 24 саат болсо 12 саат уктасам, 12 саатын ошол нерсеге бөлөм менчи. Негизи көбүнчө да эми бул отура бербейсиң да, эми 1 саатта бир карайсың, 5 мүнөттө бир карайсың, 10 мүнөттө бир карайсың, анан кийин идея ойлоносуң, вайынга идея, анан отуруп алып, анан кийин ошентип иштесе, акча иштесе болот, конечно болот. Акча иштеген үчүн эми акчаны кантип иштешет? Рекламадан эң негизгиси. Москвада иштеп жүргөн чайханалар, стоматологиялар, салон красавцлардын баарын алар разы болсун. Ошолор аркылуу мындай рызкыбызды Кудайым ошолор аркылуу берип атат. Ошолор алар чыгарат, биз реклама кылабыз. Аны көргөн адамдар барып алардан алат, өзүнүн ишин бүтүрөт. Ал эми аларга акча түшөт, анан алар бизге төлөйт. Ошондой нерсе да. Анан YouTube бул просмотр аркылуу. Просмотр, лайк аркылуу бизге төлөп берет. Ошо. Эң жакшы. Абдулла, негизи эле ушул эгерде сиз Россия жергесине барып, ошондой кыйынчылыкты көрүп, анан идеялар пайда болуп, тепкичтерден тепкичтерди тебип отуруп ушул даражага жеттиңиз да. Эгерде сиз Россия жергесине барбаганыңызда, Кыргызстанда жүргөнүңүздө, азыркы Абдулла кандай болот эле? Дыйканчы болот элем да менчи. Блог тартат белеңиз? Блогду билбедим го. Тарсам да кеч тартмакмын да менчи. Сөп дегенде мен тиги айылдан чыгып эле тиги шаарга бардык да. Анан ошол жакка барып анан көрдүк да телефон, кандай телефондорду чынбы? Instagram не, YouTube не экен, ошол жактан түшүнүк алдык да. Биякта болгондо түшүнүк бизге кеч келмек да, кеч жетип келмек да. Сөптен ой багып, дыйканчылык кылып эле айылда жүрмөкпүз да. Жакшы. Дыйканчылык айылда айтып калдыңыз. Азыркы учурда ушул Жети Дубанда өлкөбүздө жазгы талаш иштери аябай кызып жаткан учуру айтат эмеспи элибизде. Жаздын бир күнү бул күздүн 1000 күнүнө барабар депчи. Ансарындай жалпы ушул жазгы талаш иштерине камданып жаткан бир туугандарыбызга, жалпы мекендештерибизге быйылкы эккен түшүмүңүздөр берекелүү болсун дейли. Анан жаан чачындан Кудай өзү сактасын деген тилек айталы дагы. Өзүңүз тууралуу дагы сурабай калыптырбыз. Өзүңүз кайсы жактын кулуну болосуз? Мен өзүм тууралуу айтып бере турган болсом, мен Жалал-Абад областы, Нокен району, Бүргөндүү айылынын Акбата деген жеринен болом да. Ошол атамын эң чоң уулу болом. Буюрса жакында бир сулуу кыздын күйөөсү болом деген ойлорум бар. Ошол. Кайнатамдын күйөө баласы болом. Кайнатамдын күйөө баласы болом. Ошо жүрөм кыз издеп элечи. Азыр учурда ата-энеңиз көрүп атабызбы? Мен ата-энем азыр көрбөйт аларчы. Неге? Бизде телевизор тартпайт да аке. Чын элеби? Чын эле. Тамашасы жок эле. Эмне себептен? Себеп дегенде биз жакта алиги да, кандай десем, биз адырда жашаган үчүнчү. Биз адырда жашайбыз да. Анан бизде чото силердин каналдар тартпайт, 5-канал тартпайт да бизде. Эч нерсе эмес, ал көп эмес. Буюрса, дал ушул программаны эртең биздин социалдык тармактардан дагы кайталоо иретинде көрсөңүздөр болот. Абдулла, сизден сурагым келип турат. Сиздин негизи эле азыркы учурда жашооңуз, киреше алып келген булагыңыз бул Instagram социалдык тармагы. Бул жактан тартып аткан сиздин ошол эле чыгарып аткан блогторуңуз, кыска чыгарган тамашаларыңыз, мунун баары башка блогерлерден айырмаланып, сиздерге жалаң гана позитив, жакшы маанай тартуулайт. Бул үчүн атайын бир убакыт бөлүп дайынданасызбы, же туш келген жерден эле өзүңүздүн идеяңыз колдонуп кетесизби? Кандай десем, мен негизи жанакы көпчүлүк адамдар бар да, кээде отуруп алып идеяны, сценарийни отуруп алып жазышат да, 10 күн мурда жазышат. Анан 1 ай мурда жазышып, өзүнчө даярданышып, бүгүн нол жерде тартабыз, же болсо биякта тартабыз деп. Мен андай нерсе жок да. Мен ушуну отурам, нахаду деп коет го биздин тилде. Отурам, бай кыз өткөт аткан болсо, шарт отурабыз, вайн тартабыз. Ушундай идея меники. Айтам го, мен карантин малында үйдө отуруп эле Күкү деген роль ойнойт элем да. Күкү деген роль ойнойт элем да. Күкү абыл алыпчы, тарта турган адам жок. Штативди коем дагы. Өзүңүз? Штативди коюп туруп эле, өзүмө каратам. Анан алмаштырып жолуктарды кийинип туруп эле, анан дагы штативди коюп бияктан келип басып жүгүрүп барып туруп, аткарып туруп, анан камеранын бурутуна кайра абы болуп, тип ошентип аткарып эле. Анан сөздөр эң негизги сөз өзүбүздүн эле сөздөр да. Мен жашоодо колдонгон сөздөрдү эле ушундай тартам, адамдар жагат, мен вайндарым жагат деп ойлойм да, көрүп жаткан көпчүлүккө. Себеп дегенде баары Кудайга шүгүр ушунга чейин негатив деле жок да. Мисалы үчүн баары вайн киргизсем, азырга чейин суранышат да, абы Күкү каякта депчи. Күкү каякта депчи. Күкү эми алиге
ушинтип жүрө бере турган болсок кийин бизге али кызын бербей калабы деген ой келет да кээдечи. Анан кийин башка анан кийин бул азыр бизде сөз бар го, артист экен дейт го. Ошондой болбосун деп. Анан акыркы учурда ошо Вайндан негеде алыстап кеттим да. Эмне себептен? Алыстап, анан кээде ойлонуп калам. Эми көпчүлүк көрөрмандарым меничи Инстаграмдан, YouTube'дан, башка жактан жолдон деле таанып атпайбы. Анан ошолор делечи мен көбүнчө Вайнымды көрүп, мага подписан болгондо баары. Анан азыр дагы 1-2 Вайн тартып койдум бүгүнчү тиги Карина мененчи. Карина менен 1-2 Вайн тартып койдум, мен ошолорду чыгарам. Анан негизи мен ырчылыкка басым жасап атпаймынбы? Ошон үчүн бул Вайн идеядагы творческий кризис да, мындайча айткандачы, идея келбей калат десеңиз. Эмне себептен кризис, мисал үчүн? Билбей калдым, мурункудай кыздарды сүйбөй калдымбы, же болбосо мурункудай же бирлери менен тамашалашпай калдымбы. Мурун алиги курукта досторуң болчу эле да, досторуң болчу эле, алар менен хахаки кылып, анан кийин ошо убакыт өткөндөн арадан 1 жыл өткөндөн кийинчи баары өзүн дагы ордун табып кете берет экен да. Бир чогулат экенсиң дагы мындай алысташып кете берет экенсиң. Ошондой учурлар болду. Көптөгөн менин жанымда жүргөн балдар бар эле, алар кетти. Ошол көптөгөн кыздар эрге тийип кетти десем болот. Кризис ошол жакта башталган турбайбы? Башталып бүттү да. Жок, бирок азыр деле тартам. Азыр деле элдерди күлтүрө алганы Кудайым буйруса эле карып калган жокмун го эми мен алиги. Болгону ушундай нерсе бир дем алуу десем деле болот да, бир эс алуу болду да. Анан кеч келе Вайн тарта берсең деле жатат болбайын. Сагынтып, а? Жакшы идея. Абдулла, буюрса ырчылыгыңызга да бир аздан кийин кайра келебиз. Кайра эле ушул сиздин блогторуңуз тууралуу менин сурагым келип турат. Негизи эле сиздер үчүн оразаңыздар кабыл болсун да. Абдулла, кыргыз тилдүү блогерлердин арасында өзүңүз да таанысаңыз керек, Россия жергесинде жүрүп, ушу блогторду тартып атып, кээде аябай сынга кабылган, керек болсо көпчүлүк ошол блогердин өзүнүн атайын баракчасын жаап коюунда суранган учурлар болгон да. Бирок сиздики тескерисинче, баягы мактагандай болбойлу, тескерисинче тарбиялык мааниси дагы чоң кээ бир блогторуңузда. Мисалы үчүн мен эске келген айта турган болсом, бир кыскача эле бир блогуңуз чыккан. Эгерде сен иним, эгерде сен бүркүт болууну каалай турган болсоң, анда өрдөктөр менен жүргөнүң токтот деген сыяктуучу. Дагы бирөөсү бар алиги. Мындай сөз сүйлөгөм деп деп отуруп алчы. Өртөгү чат көл калат, өлбөй тиригим калат депчи. Булбулу чат бак калат, бул жалганда ким калат депчи. Жашоонун жолун түшүнүп, ынтымак акыл калчаса, ушул тала турмушта урмат менен сыйгалат деген видео бар да. Анан ошол да аябай таркабады адамдаргачы. Аябай таркабады. Ошол эми негизи билбейм. Эми көпчүлүк мен сизге айтып берейинби ошолорду, сынга кабылгандар, андай болгондорду мен сизге айтып берейин ошолорду. Эми Кыргызстанда эми блогерлер эми саныбыз деле көп эмес. Саналуу эле. Саналуу элебиз. Анан кийин бирок мындай айланып келип карагандачы, мына хайп деген нерсени биздикилер түшүнбөйбүз да. Хайп деген нерсе кандай болот, же болбосо башка биз кыргызбыз да, биз мусулман калкпыз да. Бизге андай хайп деген нерселер керек эмес. Биз менталитетибизге туура келбейт. Анан көпчүлүгү бар да, актив түшүп кете алса эле, мен мындай кыла турган болсом дейт да, бүгүн жерден сал таша турган болсом, жерден туруп алыпчы. Мен хайп болот экем дейт. Эптеп өзүнүн көрүүчүлөрүн топтош үчүн. Көрүүчүлөрүн топтош үчүн да. Эгер ушунчалык блогер болгуң келип атса, ушунчалык элге жаккың келип атса, ошончолук миңдеген лайк алгың келип атсачы, талантыңарды колдонуш керек да. Ар бир адам өзүнүн аракетин кылып, аракет кылса жетет го дейм. Анан кийин эле хайп кармап жата калган бул мен үчүн туура эмес. Билесизчи? Менчи эгер жатам деп турган болсом, мен башкача жатып коем да. Мен колуман келет ал нерселерчи. Бирок я не хочу да. Мен болгону өзүмдүн талантымды элге көрсөтүшүм керек. Тарбиялык мааниде. Эртең көчөдөн көргөндө адамдар, кайчы буну деген ордуна азыр мени көрсө, абу дешет. Мисалы үчүн эртең бала чака болот, Кудай сөйөк деген болот, келин-кесек деген болот. Оода, биз кыргызбыз, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Анан кийин башка чет өлкөлөрдү тууралабастан, башкаларды тууралабастан өзүбүзчө жашасак, өзүбүзчө идеяларды чыгарсак, мен ойлойм, Кыргызстан өнүгөбүз депчи. Анан ошол. Ушул жерден эле ушундай эле окшош эле суроо болсун. Сиз өзүңүз дагы хайп жаратып, көрөрмандарыңыз тарабынан, хейтерлер тарабынан деп коелучу, көрөрмандарыңыз арасында хейтерлер да болот да. Ошолор тарабынан уур тепкиге калган учурлар болду беле, комментарий менен, билдирүүлөр менен. Жок, мен андай нерсе болбоптур. Мага болбоптур. Мен делечи негативчилерим бар го, жазгандарчы магачы. Бар эле, алар тамашалашып жазат да. Эми аны айтпай кое берейин, мен чаны тыт деген нерсе коюп койсоңар койбойсуңарбы?
Жоқ, аны айтпаңыз. Ораза күнү Бирок мындай жеңил эле анан сөз болчу мага. Ладно. Анан кийин мен андайлар жок. Андайлар болсо айтам чыктырасын арасында элечи. Слышалар депчи. Тамаша сөздөр. Мен билбейм, шу күнгө чейин мени көчөдөн көрүп, же болбосо мен аркылуу адам бар дейм. Миңдеген адам бар, ар ким ар нерсе деп жазат. Бирок бирөөсү чындашып, серьезно мага мынтип жазып, мындай деген нерселери анча деле аз кездешет, бир жылда бир болбосо. Жакшы. Биздин WhatsAppга келген билдирүүлөр бар экен, сиздин көрөрмандарыңыздан экен. Саламатсыздарбы? Абыга ийгилик деп айтып коеюн дедим эле, бирок тилекке каршы байланышка чыга албай калдым дейт. Акыркы сандары 599 менен аяктаган абонент. Эгерде сиз байланышка чыгууну кааласаңыз 5927 шаар узун коду 312 0995 2381 бул WhatsApp номер, SMS билдирүү гана калтырабыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Кийинки SMS билдирүүгө кезек бере турган болсок, эми бул жакта эжекебиз аябай узун жазыптыр, бирок кыскартып окуганга аракет жасайлы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Абу, сага ийгилик каалайм. Азыркы учурда сизди таластан көрүп жатабыз. Буга чейин сизди интернет тармагынан да көрүп келгенбиз. Көрсө жөнөкөй эле жигит турбайсызбы? Ишиңизге ийгилик каалайм. Негизи өзүңүз айткандай хайпты кубалабай дейт. Жакшы контент тартса болот турбайбы дейт. Акыркы сандары 949 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирип окуйлу. Андан кийин биз маегибизди кайрадан уланталы. Саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Абдулла, ишиңе ийгилик каалайм меним. Ушундай эле күлкү жаратып жүрө берчи, айланайын дейт. Акыркы сандар 879 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? 5-чи канал. Бул балага суроо берейин дедим эле. Бул бала биздин айылдык. Толкунбек Курманбеков менен кандай тааныш, дос болуп калабы деп сурайын дедим эле. Негизи Толкунбек Курманбековду популярдуу болуп кетишине себеп болгон бекен дейт. Акыркы сандары 768 менен аяктаган абонент. Толкунбек. Ушул суроого да жакшы суроо да, себеп дегенде ушул суроону аябай көпчүлүк берет Инстаграмда, бирок мен жалпысына эфирге кирип алып деле жооп берсем, билбейм, 300-400 адамга жооп беришим мүмкүн, бирок ар бир жазган адамга мен жооп бере албайм да. Себеп дегенде бул аябай эле бир кандай десем, ошолор үчүн аябай бир важный вопрос го дейм. Анан эми Толкунбек экөөбүз ошол Аллахтын буйругу менен тиги Москва шаарында таанышканбыз. Мен ошондо жаңы бир сериал баштаганда, менчи. Мен эми аны кандай угулар экен силерге билбейм, эми бир сериал баштаганбыз. Сагындым сени бүгүн кечине келем дегенчи. +18. Жок. Негизи ошондой темалары. Анан кийин жок, мен Трасселен Долбановый деген сериал баштаганбыз. Анан кийин ошол сериалды тартып баштаганда, анан кийин ошол Толкундагы мага Инстаграмдан жазганда, абы мен да катышайын. Анан хорошо депчи, мен деле эми жаштарга, мен жаштарга эмес, эми өз теңдүүлөрүм мен деле жаңы чыгып атам, бул деле жаңы чыгып атат, чогуу чыгалы депчи тияка. Анан кийин Толкунду алып келди, Толкун келди, анан ырдадык. Шерде отуруп алып, бираз ырдаганбыз да, кухняда отуруп алып. Анан ошол видеону жүктөп койдум. Кухняда өзүңүздөрдүн ушул иштеп аткан жериңиздерде болсо керек, э? Россия жергесинде. Анан кийин мен тиги сериал тартам деп аракет кылат элем да. Ар бир келген балдардан 1000 рубльдан алчы балдар. Бир дачаны снимать этебиз 15 000 рубльга. Кегиле балдар 5 000ден, 1000 рубльдан бергиле мага. Дачаны 15 000ге снимать этип атабыз деп 10 баладан пул алам. Калганын өзүм берем, балдарды апарам, продукт кылабыз. Анан кийин камерачы Арген деген досум бар, өмүр узун болсун, эгер көрүп жаткан болсо, эч качан жамандык көрбөйт доске. Анан Арген деген досум бар, ошол досум тартып берет алчы. Камерагачы тойлорун таштап барап тартабыз. Анан аны деле адамдар билсе керек, көрсө керек, аябай сонун просмотр топтоп, анан өзүнүн ордун тапкан, анан кийин удалить этип салгам да. Жакпай калган да мага. Эмнеси жакпай калды? Эми ал жерде кичине бир уят сөздөрдү сүйлөгөн сөздөрүбүз бар эле да. Анан адамдар ошол аркылуу кичине мага, "Абу, шуну кой. Өзүң сонун баласың." Уят болуп атат, Уят болуп атат. Чымдай за стороны. Бирок ойлонуп көр деди. Анан бир күнү отуруп алып таратты алып келип, үйгө кирип отуруп көрүп, чындап эле болбоду. Анан удалить этип салдым. Мен буюрса жакында бир жакшы сериалдарды баштайын деген ниетте ойлорум бар. Анан ошентип Толкун экөөбүз тааныштык. Анан Толкун экөөбүз таанышканда бир күн чайхана Долина деген бар Москвада. Анан ошол жерде экөөбүз анан отурдук, анан кийин Толкун айтып калды, жаңы бир ыр бар. Анан ырдачы десем, эзилип бүттүм ырдап бердим. Бекжан Темирхандын ырын. Аны мен билген деле эмеспиз. Башында. Экөөбүз тең билген эмеспиз. Анан кийин андай да Толкун аракет кылат болчу, вайн тартып, онога чайын депчи. Анан Москва, анан мен да бир Али деген досум бар, ал экөөбүз келип Сочиге кетип атканбыз, эс алган эмеспиз. Анан буну Москва Ситиге таштап койдум метрого. Деп анан чыктым да, анан Толкун ден жанакырды ырдагын шу жерде дедим да.
Мен ага айттым да, жана кырды деген жокмун, ырда дедим да доска, жана кырларды. Анан кийин Москва Ситиде кыргыздар ырдады деп хит болобуз дедим да. Анан кийин хорошо дедик. Мерседес үлгүсүндө унан артында отуруп алып. Болчал, болчал. Анан биз ошо жерде метро бар да, аны таштаганы барганбыз. Анан ал ырда дедим, мен тартам дедим, тигини бийле дегем да. Анан кийин ошентип баштадык да, анан тарттык. Тарттык, ал ырдады, анан айырды 2-3 ырды алгам да. Анан кетип аны метрого чүрүрдүм мен. Анан биз Сочиге кеттик, жолдо кетип атып, анан ошо видеону мен ойлогом ал ыр хит болот деп ойлогон эмес. Эзилип бүттүм, Себеп ага чейин булар аткарган ал ырды. Толкун ырдаган, Бекжан өзөр ырдаган, интернетке коюшкан, Instagram баракчаларына коюшкан ал. Бирок анча көрөрман топтой алган эмес. Көрөрман топтой алган эмес алар. Анан кийин эми аларга кандай десем, өкөнө тең эми Кудайым ошол мени себепчи кылды. Анан кийин ал ырды менин каналымды себепчи кылды. Мен каналыма киргиздим, Сочиге кеттим, антенна тартпай калды. Сочиге барсам жанагы хит го. Бар жоктой эзилип кеттим го. Толкунбектин ырдаткан варианты боюнча. Эми Толкунбектин голосу бар, сонун ырдайт, гитараны чертет. Анан эми Толкунбекти мен көтөрдүм, мен кылдым эле деген нерсе жок. Бул эми бардык нерсе Алланын буйругу менен болду. Биз атайлап кылган жерибиз жок ал нерсеничи. Болгону Москва Ситиде кыргыздар ырдаптыр деген бир эми өзүбүздүн Москвада жүргөн деңгээлибизди элге көрсөтөлү депчи. Кеч келе иш, кеч келе жумуш, кеч келе жүрө бербестен кичине бир кыргыздарым бар экен го. Көңүлдү көтөрүп максатында көтөрөт экен го буларам деген бир ой кылалы, дагы бир видео кылалы деп жүктөдүк. Кудайым буйруса, мына жакшылык болгон экен. Жүрөбүз баарыбыз, эч кандай нерсе жок. Ошол. Эми оматты Кудайым берет. Биз адамдар себепчи болобуз. Ошон үчүн достор, тура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Экран артында көрүп жүргөндөр, Толкунбекти мен көтөргөн жокмун, Аллах көтөрдү, биз болгону бир себепчи болдук ошо. Эң жакшы. Саламатсыздарбы? Абы дейт. Аябай эркелетип жаздыр. Битурчаларды коюм. Акыркы сандарды 941 менен аяктаган абонент мүмкүн болсо ушул жерден өзүңүз ырдап жүргөн чыгармалардан бир куплет болсо да ырдап бере аласызбы? Сизди аябай сыйлайбыз. Негизи сиз менен жолугайын дедим эле, бирок бүгүн 5-канал себепчи болду. Түз эфирден көрүп отурганга кубанычтамын дейт. Рахмат чоң. Мүмкүн болсо ушул жерде өзүңүз ырдап жүргөн. Жанакы бир аңтат эсиме түшүп кетти, ошону ачам. Короче, бирөөнү ырдап бериңиз деп суранат экен, анан алар айтат экен, биринчи жетпей атат дейтмиш да. Эске келди. Гитара жетпей атабы десе, жок дейтмиш. Комузбу десе, жок дейтмиш. Эмне жетпей атат десе, болду эстедим. Эмне жетпей атат? Пианино дейтмиш да. Пианинону чет ырдайсызбы десе, жок, ошого жөлөнүп алып ырдайм дейтмиш. Пианино жок болот да. Эми жаман кызды бир куплет ырдап берип коелу. Жакшы болот, келиңиз. Жаман кыз деп. Макул дечи жаным берейин, эстеп сени ойлой беремин. Көстет кой жакшы дебейин, жаман кызды жакшы көрөмүн. Эй, жүрөгүмдү кылдың орукчан, кандай сонун сага жолуккан. Жаманым деп эркелетейин, жарым болчу аппак жолукчан. Воу. Бале. Мен гитара четкенди билбейм да. Анан кийин ошого. Жок, пианиноға жөлөнүп алып ырдаганды билесиз. Эң жакшы. Келип түшкөн дагы бир билдирүүнү окуйлу. Андан кийин сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы, 5-канал. Бизге дагы аябай каалоо тилектер айтышкан экен, эми окубай эле коелу, өзүндү мактагандай болбойду. Абдуллага келген кана билдирүүлөрдү окуйлу. Абдулла, ишиңе ийгилик болсун, балам. Чыгармачылыгыңа дагы да мындан ары бийиктерди каалайм. Жөнөкөйлүгүңдөн жазба, Кудай деген бала экенсиң, Кудай деген кур калбайт деп элибизде айтылат. Негизи ушундай жөнөкөйлүгүнөн жазба. Ата-энеңе дагы чоң рахмат сендей баланы тарбиялаганына. Негизи адамдын жөнөкөйлүк, адамдын мыкты сапаттары ата-энеден жугат, ата-эне айтат дейт. Чоң рахмат. Акыркы сандар 946 менен аяктаган абонент. Рахмат. Ыраазычылык билдирели. Дагы бир СМС билдирүү. Кандайсыздар, 5-канал ишиңиздерге ийгилик. Абдулла дейт. Деп коңузчу. Воу. Акыркы сандары 706 менен аяктаган абонент. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Азыркы учурда Арал айылынан көрүп жатабыз. Мүмкүн болсо өзүңүздүн ушул вайндарыңыздан же болбосо кыскача анекдотторуңузду айтып бериңизчи дейт. Бөлүшөт окшойсуз, Абдулла. Мен анекдотторумду силерге болбой ойлонуп көрөм. Эгер плюс 18 боло турган болсо, анда жаш балдарды арыраак ойноп турулат, эшке туура келип калат. Айтып эле канча анекдотторду Инстаграмдан айтып берейинчи, Тиги Инстаграмга кирем эфиргечи, ошондо айтып берейинчи. Бул жерде эми биздин апалар, жаштар көрүп жатат.
Дагы бир билдирүү экен, эми эркек мырзалардын, жигиттердин жашы 20-дан өтүп баштагандан кийин эле үйдө бир олуттуу бир суроо болот. Жалпы туугандардын арасында, бир туугандардын арасында бул суроо кайсы экенин билесизби? Качан үйлөнөсүң? Сизди ушинтип сурап атышат. Качан үйлөнөсүз дейт, кандай кыздар жагат дейт. Акыркы сандары 468 менен атаң көрөрман. Рахмат чоң ошол. Сурооңуздарга рахмат. Алла ыраазы болсун туугандар. Анан бир орозо айында дуа кылыңыздар мага. Абы үйлөнсүн быйыл депчи. Анан мен деле үйдөн тиги эң улуусу болгондуктан, атам дагы ошол эртерээк үйлөн, апам дагы, тууган урук дагы, достор да кайерге отурсаң эле качан үйлөнөсүн деген суроо. Аны тем более ошол соцсет аркылуу дагы көптөгөн суроолор качан үйлөнөсүн деген. Кудайым буюрса, мен аракет кылып атам достор үйлөнгөнү. Аллах насип кылган күнү үйлөнөм. Силер алакан жай бир дуа кылыңыздар. Мен ошол достор быйыл үйлөнөм бир жакшы кызга. Жакшы. Эң жакшы. Негизи ошол. Буга чейин биздин бир студиябызга келген конок айтты эле, буюрса мен үйлөнө турган болсом, азыркы ушул бизди түз эфирден көрүп жаткан жалпы көрөрмандар да, андан сырткары менин Инстаграмымдагы катталуучулардын баарын тойго чакырам деди. Тойго чакырасызбы? Эми көңүл үчүн ооба деп көңүл үчүн деле жок ооба дейм эми. Калоочулар болсо келиңиздер, кошумчаңарды алып. Мен де көрмөн толтурат, мен айтыр, аябай чоңдо баарын чакырып алып, жалават болуп кетесиң. Тамаша. Кудай мырза келиңиздер, акчасын которсоңор деле болот. Онлайн болот да той. Онлайн, тартабыз, онлайн беребиз, анан кийин биякта живой өткүзөбүз да. Негизи эң жакшы. Жакшы идея экен. Онлайн тойго келип катышсаңыздар болот. Эгерде кошумчаңыздар боло турган болсо, Абдулланын атайын эсебин айтып коебуз. Абдулла, эми чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, акыркы ушул 1 жылдын аралыгында сиз ырчылыкка көбүрөөк басым жасап жаткандайсыз. Мен өзү негизи мен вайнер болом деген ниетим жок болчу. Мен блогер болом деген ниетим жок болчу. Мен ырчы болом деген ниетим бар эле да. Бирок Аллахтын буйругу менен ошол нерсени ошол убагында 18 жашымда аткара албадым. Кудай мага кеч берди, бирок бергенде да Кудайга миң мете шүгүр азыркы нерсегечи. Мен окуй албадым, мен музыкалык билимим жок да. Мен болгону ырдайм деп аракет кылып атам. Кудайга шүгүр. Мен ырларым адамдар угуп атат да. Угуп атышат, аракет кылып атам. Кудайга шүгүр. Шунгача 1 жылдын ичинде, 1 жылдын жүзү болду, 25 та ыр жаздым. Бир 6 та клип тартканбыз. 6 клип, 1 жылдын ичинде 7 клип, кыскасы ошол. Ошолордун арасында эң эле популярдуулук жараткан, көп көрөрман топтогон. Көп көрөрман топтогон бул теге Юлдуз Осмонованын бир ыры бар эле, өзбекче ыр болчу. Ошонун көңүл чөк сагындым сени деген ырыбыз. Кыргызча которулган. Негизи мааниси башкача которулган, болгону кичине бир обондорунан кичине алганбыз. Атак эң негизгиси өзү сөгүн, өзү курап, анан ошол ырды мен билем, азында экранда көрүп жаткандардын баары уккан болсо керек ал ырды депчи себеп дегенде, аябай бир сонун өзүнүн убагында бир хит ыр болду десем болот да, өзүнүн убагында буюрса бир хит ыр болду. Андан кийин эле чыгып эле ошол анан жаман кыз 2-ни жаздык. Ошол жаман кыз дагы элдерге жакты буюрса, көптөгөн эл укту. Ошол. Андан башка ошол ырлар аркылуу мага түрткү болду да. Эң негизгиси сагындым сени мага түрткү болду. Бир жылыккачы. Ага чейин буга чейин эмсе азыр көрүп атпайсыздарбы? Продюсер табышың керек, башка нерсе табышың керек. Эң негизги аракет кылыш керек да. Продюсердин заманы эмес, ал заман өттү жачы. Ар ким адам өзү үчүн иштей алат. Колунан келет сөп дегенде мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк аябай толтура да. Просто иштеш керек, аракет кылыш керек, эл менен элдин тилин табыш керек да. Эң негизи ошол. Жөнөкөй болуш керек экен, жөнөкөй болуп, эл менен аралашып, колун көтөрсө колун көтөрүп, бутун көтөрсө бутун көтөрүп, күлсө күлүп, чакырса барып. Мен деле кээде байкелер бар да, абы беркесең дейт да. Анан мен жүгүрүп барам да. Жүгүрүп барсам, мен укам кандайсың деп оноо кылышат да. Анан кийин мен деле мени чакырып атат, мен деле өзүнчө танаксаң алып кетсем болот го. Андай нерсе жок мендечи. Жаса жатып калам, калып калам. Тааныбаган киши болуп кетип калсам болот да деген сөздү жакшы айттыңыз. Ушул жерден мен ушул сөзүңүздөн кийин суроо бергим келип атат. Негизи кишинин өнүгүп өскөндөн кийин бир кайсы бир убакытка чейин бир адашуу жолуна түшүп калат да, бул жылдыз оорусу деген. Сизде ошондой учур катталды беле? Жок, мен андай нерсе катталган эмес. Мен андай нерсе жылдыз оорусу, суда деген нерселерге лично мен адамдар айтат жылдыз депчи. Мен эч ким айта элек, абы сен жылдыз оорусу менен ооруп калыпсың депчи. Себеп дегенде жылдыз оорусу менен ооругандарды билесиздер да. Билесиздер, көрүп эле жүрөсүздөр да. Анан кийин эми жылдыз оорусу менен оорубаш керек да. Сени мен айта алам да, Кудайга шүгүр да, эл көрүп атат биздичи.
мына кийип аткан кийимибиз дагы эл аркылуу да. Ооба. Баке, чынбы? Мына ошол акыйкатты моюнга алыш керек да. Ошон үчүн бекер айтылбаса керек, эл менен сен бийиксиң, элден сен кийиксиң деген сөз тура да. Мисалы үчүн кээ адамдар бар да, өздөрү жай асмандан түшкөнсүп элечи. Сен мурунку жашоосун унутту дагы, бүгүнкү жашоосу кетти. Мына короче мындай болуп атат деп сүйлөшөт да. Мен таң калам да. Эл менен биз ушул нерсеге даража. Ооба, туура. Рызкыбызды Кудайым эл аркылуу берип атат менчи. Мен коркпой айта алам да. Мен өзүм эле ушундай болуп кеттим. Жолсу мен бир байдын баласы эмесмин. Байдын баласымын, ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Анан кийин бирок эми али ашыкча мен дүйнөм жок да. Бирок Кудайга шүгүр деп эл аркылуу жүрөбүз. Элге чоң рахмат. Баарыңыздар аман болуңуздар. Жамандык көрбөңүздөр. Мынакей. Ошо эл аркылуу ушу даражага жеттим десем болот мен. Биз эфирди жыйынтыктай элекпиз, урматтуу көрөрмандар. Алыстабай туруңуздар. Кызыгына келдикпи? Ооба. WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө назар салалы. Байланышка чыгуу үчүн 5927 шаарыбыздын коду 312. Ал эми урматтуу көрөрмандар, сиздер туура түшүнүңүздөр, биз WhatsApp'ка келген телефон чалууларды кабыл ала албайбыз, жаланган SMS билдирүүлөрдү гана окуганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Акыркы сандары 854 менен келип түшкөн абоненттен саламатсызбы? Абу, биз сиз менен сыймыктанабыз. Ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат чоң, рахмат чоң. Негизи сизде Абдулла эмес, Абу деп айтса керек. Бар Абу десе, Абу тигр дейт мени. Эмне себептен тигр? Кыздар тигр дейт, эркелетип. Балдар бандит дейт, эркелетип. Бандит. Кудай сактасын. Абу тигр, Абу бандит дешет, эркелетип. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Абу кайсы жердин тургуну болосуз жана дагы кандай жаңы ырды күтөбүз сизден? Акыркы сандары 838 менен аяктаган көрөрмөн. Буга чейин туулуп өскөн кичи мекени тууралуу маалымат бергенбиз. Чыгармачылыгыңыз тууралуу сурап атат. Мен Кудайым буюрса достор, кече биздин жаңы ырыбыз чыкты. Жигиттердин жигити келди дегенчи. Ой. Күткөн белең сен ачыгын айт. Хоп, анан Астанаңа мен келеримди. Ишенбесең терезең кара. Карагыла кыздар. Аппак атта мен келгенимди. Ой, Абу келди. Короче, достор, мен YouTube каналыма кирип 5-чи каналдан келдим деп комментарийге жазып коюңуздар. Абу ТВ YouTube каналында жаңы чыгарма мен Абдулла Камбаратов жигиттердин жигити келди деген жаңы чыгарганбыз. Ошол. Эң жакшы. Абдулла, азыркы учурда ушул көрөрмандардын арасынан дагы аябай көп келип аткан билдирүүлөр, эми бунун баарын окуй турган болсок, чын айтканда, бөлө жазып SMS мына бул жакта карасаңыз болот, бир 5000ге жакын киши азыркы учурда бизди баягы өзүнүн жакшы каалоо тилектер айтып атат, бирок ошонун ичинен сизге негизги гана суроолорду берели. Көпчүлүгү жакшы каалоо тилектерин айтып, чыгармачылык ийгилик каалап атат. Бирок ошонун арасынан эми бар окшош болбосун, жалаң гана ушул сурап калалы деген гана өздөрүнүн суроолоруна, кызыккан суроолоруна гана жооп берүүгө аракет жасайлы. Каалоо тилек жазган жалпы мекендештерибизге, биздин туруктуу көрөрмандарыбызга жана ошондой эле жаңыдан кошулган көрөрмандар боло турган болсо, бул 5-чи каналдагы чөмнөк программасы, студиябыздын мейманы Абдулла Калмуратов, ырчы блогер. Эгерде сизде дагы кызыктуу суроолор боло турган болсо, SMS билдирүү калтырыңыз, же түз байланышка чыгыңыз деп тилек айталы дагы. Биз келип түшкөн билдирүүлөр менен тааныштырганга аракет кылалы. Саламатсыздарбы? Мен Токмоктон жазып жатам. Атым Азим. Мүмкүн болсо казак ырчыларынын ырларында ырдап жүрчү элеңиз, Абдулла дейт. Мүмкүн болсо ошол ырчылардын ырларынан ырдап бериңизчи дейт. Казактардын ырчыларынын ырларынан мен ырдабадым деле го дейм. Рахимжан дейт. Бирдеме Рахимжан деген ырыны ырдагансыз деп айтып атат. Дагы бир билдирүү бар экен. Азаматсың, ушундай кичпелигинен жазба, ийгилик коштосун деп, Абдулла деп мындай, мен сени жакшы көрөм деген мытыкчалар бар го, мындай жүрөгү менен ошондой мытыкча калтырган экен. Рахмат, чоң, бар болуңуздар. 79 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар, кезек берели. Акыркы сандары 991 менен аяктаган көрөрман. Бул жерде сиз аябай тилектештигиңизди билдириптирсиз. Буга чейин дагы качан үйлөнөсүз деген суроону калтырган экен. Буга чейин жооп бергенбиз. Эми кайталай бербейли бир сөз эле. Ыр менен жооп берип коеюнбу? Максат койдум жеткенге, ай нурлары төккөндө, кабартар бол эл журтум, үйлөнөмүн тез күндө. Бойдок күндү таштаймын, жаңы жашоо баштаймын. Ана силерге көрдүңөр. Бизде. Бирок кайсы күз экенин билесизби? Ушул күздө. Сентябрь ушул күздө. Ушул күздө. Бул сөз үйлөнүш керек болот. Өзүм жалгыз кыйналып атам.
Саламатсыздарбы? 5-канал ичиңиздерге ийгилик дейт. Чоң рахмат. Мен акыркы ушул бир 3-4 айдан бери эфирге чыкпай калдым эле. Мен да сагынып калган көрөрмандар бар экен. Эми мага жазган SMS билдирүүңүздөр чоң рахмат. Ичимден окуп койдум. Коногубузга келген билдирүүлөр менен тааныштыралы. Абдулла, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгилик. Негизи Москвага барып, жакшы жумуштарда иштеп, ушундай жакшы блогторду тартып, өзүнөн өткөрсө болобу дейт. Же Россияга баргандар жалаң эле оор жумуштарда иштейби кыргыздар дейт. Эми барып келбеген кишилер кызыгып сурап атат. Ушул суроо, эң суроо, ушул суроого мен бере экен деп ойлоп аткан элем. Сизди же элди суроого жооп берейинби? Биздикилер ойлойт да, кыргыздар барса эле таксовать этет, же болбосо башка жумуш кылат депчи. Туугандар, Москвада мен элдин арасында көп жүрөм да, менчи себеп дегенде, Москвадагы кыргыздар туугандар ушунчалык сонун кыргыздар. Кремльде концерт койсо кыргыздар барат, сонун болуп кийинишип. Мына биздин устаздарыбыз барса, Мавлид кечелерине барышат, сонун кийинишипчи. Кыргыздар бир Москвада аябай сонун жүрөбүз туугандар. Сиздер ойлобогула, көчөдөгү бир-экөөсү андай мындай кылган иштерни кыргыздар жаман экен депчи туугандар. Кыргыздар Москвада мындай сонун болуп иштеп жүрөбүз туугандар. Эми андай адамдар болот, андай адамдарга көңүл бурбаңыздар, сиздер жакшыларын көрө бериңиздер, ошол. Анан кийин эле отуруп алып эле Москвадагылар мындай болуп кетиптир, Москвадагылар чейип кетиптир, Москвадагылар бузулуп кетиптир, Москвадагылар кыйналып атыптыр. Жок, Москвадагылар силерди багып атат Кыргызстанда, мигранттар. Кол чагып койсоңуздар болот. Бали. Негизи ошол жердин суун ичип, ошол жердин тузун татып, оорчулугун, жеңилчилигин көргөн инсан катары айтып атат. Мен ойлойм, эми көпчүлүк инсандар жакшы жолдо жүрсө дагы арасында бир-экөө болсо керек деген ойдомун. Болот, айтып атпаймынбы? Андай нерселер, андай адамдар болот, бирок алардын кандай десем, саны аябай эле аз да. Алар саналуу эле гана. Алар өзүнөн өздөрү жок боло берет. Аларга көңүл бурсак, биздин жашообуз дагы ошондой боло берет да. Андан кийин аларга көңүл бурбастан иштели, пулду кылайлы, үйгө салалы, үйдү кылалы, жашайлы, жашообузду жакшы кылалы, ошол эле нерсе. Эң жакшы. Саламатсыздарбы? Абдулла Бүргөндүдөн жердешиң болом дейт. Биз сени менен сыймыктанабыз, көрманың болобуз дейт. Элмира деген эжекең. Рахмат. 817 менен аяктаган көрөрман. Бул жерде аябай сонун бир SMS билдирүү келиптир. Абдулла Үкөм дейт. Түзүксүң. Сен накта жигитсиң дейт. Акыркы сандары 155 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Эми бул жерде Ойбой дейт. Эми бул жерде мындай анча-мынча окубай турган SMS-тер болот. Эми баарын окуп турган болсо, айтымбы, тамашалашып жазышат. Саламатсыздарбы? 5-канал Абдуллага ден соолук, талантта көркүндөй берсин, элдин уулу болуп жүрө бер. Ушул мүнөзүңдөн кайтпа, жөнөкөйлүк бул эң жакшы сапат. 5-канал алга ийгилик каалайм. Ушундай жөнөкөй, анан таланттуу жигитти чакырганыңарга силерге чоң рахмат дейт. Акыркы сандары 867 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? 5-каналдын жалпы жамааты ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз азыркы учурда Тажикстандын Мургав шаарчасынын Көнөккоргон айылынан ысык салам, ишиңиздерге ийгилик. Абдулла, биз сени жалаң гана интернеттен көрчү элек, 5-каналдан көргөнүбүзгө кубанычтабыз дейт. Акыркы сандары 325 менен аяктаган абонент. Азыркы учурда бизди Кыргызстандын 7 дубанынан, андан сырткары социалдык тармактардан, интернет аркылуу Москвадан көрүп жаткан, андан сырткары Кореядан, Америкадан көрүп жаткан дагы биздин мекендештерибиз бар. Жана ошондой эле Тажикстандын Мургап районунан, Өзбекстандын Андижан, Фергана областтарынан көрүп жаткан жалпы мекендештерибизге ысык салам деп коелу. Салам. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Дагы бир SMS билдирүү бар экен. Бул жерде эми сиздин жердиңиз тууралуу сураптыр. Эми жердиңди жана айттык биз, кайрадан айтып келели. Мен Алайдан жазып жатам. Абдулла, ишиңе ийгилик, жакшы чыгармаларды чыгара бер. Сен негизи көргөндө эле күлкү жараттырасың го чиркин дейт. Акыркы сандары 468 менен аяктаган абонент. Силердин апаңар болом дейт. Чоң рахмат апа, сизге дагы балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз дейли. Саламатсыздарбы? Абдулла Байке, жигиттердин жигити келди деген музыкаңызды ырдап бериңизчи дагы бир жолу дейт. Мен укпай калдым дейт. Эми эгерде сиз аябай ушундай бир ушул чыгарманы каалап турган болсоңуз, угууну самап турган болсоңуз, кайсы жактан көрсөк болот, айтып коюңуз. АБТВ YouTube каналына Абдулла Калмаратов жигиттердин жигити келди деген ырымы кирип угуп 5-каналдан келдик деп комментарий жазып койсоңуздар, мен барыбыз ыраазы болобуз.
Жакшы. Абдулла, негизи эле азыркы учурда биздин негизи сүйлөшүп аткан темабыз дагы социалдык тармактар тууралуу дагы сизден сурайбыз деп башында айтканбыз. Өзүңүз күлгү жаратуучусуз, андан сырткары азыр ырдап дагы жүрөсүз. Негизи эле ушул тармак менен бир блог жаратып, өзүнүн жакшы бир контентти түзүү үчүн, бир көрөрмандар топтоо үчүн кайсы кадамдарга барыш керек? Жаңыдан бизди көрүп жаткан, ушул тармакты үйрөнүп аткан, бир кадам таштап аткан улан кыздарга сиз экөөбүздөн балким бир жакшы кеңеш болуп калат. Ооба, туура айтасыз. Эң сонун суроо бердиңиз. Эми азыркы тармакка ушул нерсеге кызыгып жаткандар, ырдайм деп аткандар, же болбосо блог, эми мен блогер болом деп жаткандар, вайнер болом деп жаткандарчы. Мен силерге айтайынбы? Ар кимиңерчи өзүңөргө ишениңиздер, чет жакты көрбөңүздөр. Биз кыргыздарга мындай кыргыздар түшүнө тургандай бир блогторду тартсаңыздар, ошол нерселерди кылсаңыздар, мен ойлойм, силерге мындай аябай чоң бир жардамы тет депчи. Эң негизгиси жардамды Алладан сураңыздар, Аллахтан сураңыздар, өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Анан азыр көрүп атпайсыздарбы? Биздин жаштар чыгып атат да, мисалы үчүн Бишкектегилерди деле көрсөң, чачтарын нелерин боеп алып аткан, жеңелаш чач болуп атышкан, же болбосо башкача болуп атышкан, бияна кетип аткан, бияна кетип аткан. Эми аларга хайп жаратса болобу? Ошентип алар хайп жаратып атат, мектеп окуучулар гана көрүп атат алардычы. Сиз көрбөйсүз да, мен көрбөйм да. Аларды көрүп эле, койчу, астагфирулла дейсиң го. Бул эмне деген шумдук депчи. Ушуга антип болсун эми депчи. Мына биздин вайнерлер бар, Эмилия Саналиевтер бар, мынакей. Кудайга шүгүр, ушундай адамдар бар да Кыргызстандачы, сыймыктанып, биздин вайнерлерибиз, блогерлерибиз дегеничи. Ошолорду көрүп, бизди көрүп эле аракет кыла берсин. Мен ойлойм, жашоосу жакшы болуп кетет деп. Ошол мен айтам да. Силер бирөөдөн жардам сурап алып, жардамды Алладан күтүңүздөр. Аракет кылыңыздар. Анан чет жакка чыгып кетип анан силер эртең жүрбөгүлө эки бутуңар антенна кылып. Болбойт андай нерселер. Жаштарга да, жаштарга. Ооба. 5-канал салам, Абдулла иним, сага чармачылык ийгилик каалайм. Талантың ташкындай берсин. Мен сенин ырларыңды дайыма угам дейт. Мага арнап 4 сап курап бере аласыңбы? Мүмкүн болсо дейт, Бишкектен Урмат деген эжекеңе акыркы сандары 177 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Мүмкүн болсо окуп коюңузчу дейт. Ооба, окуйбуз. Акыркы сандар 248 менен аяктаган абонент. Абдулла иним, ишиңе ийгилик каалайм. Азыркы учурда биз сизди Каракөл шаарынан көрүп жатабыз. Негизи эле жөнөкөйлүгүңө жазба дейт. Мага аябай жактың дейт. Рахмат, мен Инстаграмга подпискалыңыз. Ана Урмат эже дедиңизби? Урмат деген. Урмат эже анда 4 сап курап берип койлу да, бат эле, сарт эле да. Урмат эже, эшигиңизге чыгың, королдордун королу келди. Атакеме берип сөзүмдү, атакеме сизди алып кеткени келдим десең. Бул кайсы оңго салып койдуңуз ошондо? Ошо менен тиге алиге жигиттердин жигити деген көрөбүз эле. Дагы менен дотпай болор ошого көрөм дотпай. Дагы бир сөз билдирүү бар. Абдулла, иштериңе ийгилик. Жакында үйлөнөм деп атасың. Үйлөнөрдөн мурда сага жакшы бир кеңеш айтайын дейт. Биринчи, үйлөнө турган кызыңдын сулуулугуна эмес, ал кыздын ата тегине, тарбиясына кара дейт. Кудай буйрса, Кудайым сага жакшы жар насип кылсын деп акыркы сандары 545 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган. Дагы бир SMS билдирүүнү окуйлу, андан кийин эфирибиздин убактысы да соңуна келип калыптыр. Жыйынтыктаганга туура келип жатат, урматтуу көрөрмандар, жаман көрбөйсүздөр. Акыркы сандары 757 менен аяктаган көрөрман. Абдулла аке, ишиңизге ийгилик каалаймын. Негизи эле Москвада жүргөнүңүздө дагы аябай жакшы видеолорду тартчу элеңиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Негизи эле Кыргызстанда дагы мындан ары Кыргызстанда иштейсизби же кайра Россия жергесине кетесизби дейт. Мен бир жаңылык менен бөлүшө кетейин. Мен тиги элиге ошол интернет тармагында иштеп, Кудайым буйрса үй алып атам Бишкектен. Ошонун кагаз иштери менен келгем бул жакка. Кудайым буйрса, рахмат чоң. Бир жуманын ичинде кайра кетем. Бир жуманын ичинде Москвага барам. Москвага биз көнүп калганбыз да. Москва биздин экинчи бир үйүздөй болуп калган да. Себеп дегенде биз ошол жактан акча эмне экенин түшүндүк. Биз ошол жактан ата-эне ким экенин түшүндүк. Биз ошол жактан бир тууган ким экенин түшүндүк. Мекенин кадырын сездиңиздер. Ошол жактан мекенин кадырын түшүндүк. Биздин ошол нерселерди түшүндүк да. Анан ошол жакта жүрсөк бизди ургулап, тепкилеп, жерге түрткөндүн ордуна бизди көтөрмөлөп, сонун кылып бөпөлөтүп кыргыздарды Москва айлыгыбызды берип атат. Каалаган жерибизге барып жашап атабыз. Каалаган жерибизге барып тамагыбызды
ичип атабыз. Кудайга миң метте шүгүр. Орустар орустар десе жаман көрүп коебуз го. Бирок миллиондогон кыргыздар иштеп, ошол мигранттардын эсебине десем деле адашпайм да, мен айта алам да, Кыргызстан биз өнүгүп атабыз. Чынбы? Жакшы. Ошол нерселерден. Дагы бир көрөрмандардан келген дагы бир суроо бар экен, өзүнө ошол суроону берейин деп аттым эле. Негизи эле ушул блогерлердин арасында GIF деген оюн уюштуруп, анын катарында кээде автоунааларды коюп, андан сырткары дагы бир баалуу белектерди коюп учурлар болот. Сизди ушул Москвада алгачкылардан болуп, кыргыз тилдүү блогерлердин арасында сиз баштадыңыз болуш керек эле. Жок, GIF бул GIF менен меники розыгрыш да, бизге розыгрыш да, анан розыгрыш менен GIF-тин экөөнүн айырмасы бар да. Ушуну түшүндүрүп айта турган болсом, биздин оюнга примерно 3000 адам катыша турган болсо, ал эми бул GIF-ке саны жок адам катыша берет. Саны жок адамдар катыша берет да. Эми аларга кандай десем, бир машинага 30 000 адам атсалат да. Мисалы үчүн, биздин оюндарда ар бир адам кээде 1000 рубльдан билет алат да. Азыр мен ойлойм, бир 208дей Москвада кыргыздар машиналуу болду. Эгер ошолордун туугандары бул жакта көрүп жатат да, меничи 5-канал аркылуу көрүп жатасыңар. Эгер тааныгандар болсо туугандар, ошол туугандарга мен уnuткан машинаны, ошону айтып коеюн деп сиздерге. Андан кийин ошол оюнду кылабыз. 3000 адам катышат, ар бир адамдар катышат. Анан ошол аркылуу кээде 7 адамдын машиналуу кылабыз, кээде 5 адамдын машиналуу кылабыз. Эң негизгиси элди алдабайбыз. Эң негизгиси элди алдабайбыз. Шарттары кандай болот? Шарттары кандай? Сиз болгону 1000 рубльга билет аласыз, билет аласыз да, биздин WhatsApp-ка аты фамилияңызды жазып жөнөтүп коесуз. Анан кийин бизге чекти жөнөтсөңүз, анан биз сизге билет номерин жазып беребиз дагы. Ошол эле лотодронго салынып, айлантырылып, тандалып, анан кийин элдерге ачык эле болот, ошо промо эфирде через онлайн түрүндө өткөрүлөт оюн. Ошондой. Анан кийин ошентип эртеси анан уткан адамдарга биз ошол жерде элдин алдында чалабыз. Чалгандан кийин эле эртеси келишет, машиналарын алышат, кетишет. Эми ал жерде бир эле машина эмес, акчалай. Мына мисалы үчүн Калугадан квартираларды койдук. Тияктанчы Калуга бир область бар, Россиянын ошол жактардан үй квартираларды койдук, машиналарды койдук. Кудайга шүгүр, сонун болуп атат мына. Абдулланын сөзү куруу болбосун, дал ушул тууралуу мен дагы бир аз кыстырма кошуп кетейин. Ушул Москва жергесинде, Москва шаарында ушундай лотерея ойнотулганда, менин жакын бир тууган бөлөм дагы калп айтпасам бир 1000 рубльге билет алдым эле. Ошонун натыйжасында өзүм да күткөн эмесмин дейт. Toyota үлгүсүндөгү, Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунааны утуп алган. Калп айтпасам бир жыл болуп калды болуш керек эле. Эгерде ушундай бир мүмкүнчүлүк жарала турган болсо, катышып көрүңүздөр дейт. Жок, эмичи буну да алдагандар да көйүп кетти да. Анан ойлой берет да, адамдар биякта тура элечи, булар алдайт, булар мындай элди алдашат, мындай деген сөздөрү чыгып кетти да. Мен айтам да, туугандар, өзүңөрдүн жашооңуздардан ашкан акчаңыздар болсо, мен айтпайм менин ойногула депчи. Мен болгону предлагать этем. Калоочулар алып ойнойт. Калоочуларчы, анан мен сизге келип алып, мажбурлабайсыз, сен кредит алып менден ойун ал дебейм. Туугандар, кимге возможность болсо, эгер сиздин тиричилигиңизден ашча акчаңыз болсо, болгону 1000 рубльга билет алып ойносоң, сиз утпасаңыз дагы биздин бир кыргыз мекендешибиз утуп атат да. Ошонун бир ажатын ачып атабыз да, адамдар биригипчи, туугандар. Бизге мамлекет кылып бере албаган нерсени эмнеге биз мигранттар тиякта жүрүп, бири-бирибизди бактылуу кылганга укугубуз жок. Укугубуз бар да, чынбы? Эл Кудайга шүгүр достор. Бул жерде эч ким алдамай нерсеси жок. Чыкты, толтуралар чыкты, ойнотуп аткандардын баары толтурасы чыкты да. Элди алдап аткандар толтура болуп кетти. Анан акыркы күндө дагы мага ошондой суроолор көп болот да. Бул оюн честныйбы деген суроолор көп болот. Алдабайсыңарбы да? Мен туугандар, Куран китеп кармап дагы мен айта алам да, бул оюндучу. Баары ачык таза өтөт да? 100% оны өтөт. Мен эгер бир адамды алдап, бир машинаны өзүмө чыгарып ала турган болсом, туугандар, мен атамдын адресин эле айтып коеюн сиздерге. Барасыздар дагы атаман долуп аласыңар. Балаңар ушундай экен десеңер, эми билесиңер ата энеге балаң ушундай экен деп барган кандай жаман көрүнүш. Ошо туугандар, Жалал Абад областы Нокен району Бүргөндө айылы Акбат айылынан барып туруп эле туугандар. Сурасаңар мен айтат. Неги жасаган ар бир ишиңиздерге жараткан Алла Таала береке берсин дейли. Жасап аткан ушул жумушуңуздар баары пайдалуу, берекелүү болсун деп тилек айталы. Абдулла, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, сиздин күйөрмандарыңызга сизден соңку микрофон калуу тилек болсо, жаңыртып алсаңыз болот. Бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу жалпы ушул 5-канал аркылуу мени көрүп жаткан жалпы Кыргызстан, кыргыз элим, урматтуу менин көрөрмандарым, досторум, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунчалык сонун бир эфир болду. Мен чувствовать этип атам сиздер мени тияктан көрүп турганыңыздарды.
алдында болбосоңор дагы уже сезилип атат мага. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ыйык Рамазан айында кармаган оразоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Кудайым буйруса, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы чогуу жүрүштү Аллах насип кылсын. Ошол мен өзгөчө менин ошол Жалал Абад областын Бүргөндү айылыма дагы бир өзгөчө чоң салам айтып коеюн. Азыр бизде дыйканчылыктар аябай башталды. Бүргөндө айыл аябай дыйканчылык менен биз алектенебиз. Ошол дыйканчылыгыңыздарды Кудайым жалпы Кыргызстанда дыйканчылык кылып жаткандарга күздө Кудайым буйруса той кылалы. Барыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Силер менен мен Абу Тигр болдум. Сизге да чоң рахмат келип бергениңизге. Рахмат чоң. Буюрса да жакшылыктарда жолугалы. Урматтуу достор, кадырман биздин телекөрүүчүлөр, студиябыздын мейманы, ырчы, блогер Абдулла Калмыратов болду. Биздин эфирибиздин кийинки сапарын азыркы учурда Адистен кеңеш, дарыгерден кеңеш рубрикасы улайт. Назар салыңыздар.